Бүгүнкү турнирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы баш болгон депутаттар, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, облустук жетекчилер, укук коргоо органдарынын башчылары, райондук мамлекеттик администрациянын башчылары, акимдер, коомдук ишмерлер, райондук мекеме ишкана жетекчилери жана кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин депутаттары, ардагерлерибиз, районубуздун тургундары, спортчулар катышып жатышат. Тыйын жигиттерде ар дайым душманы көп болот. Ар дайым сөз эрчи. Ага көңүл бурбай, ушундай ишти кыла бериш керек. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен Райым ата фондунун келечекте